Салам достор, Elementary 2 деңгээлинин эң маанилүү сабактарынын бирине кош келдиңиздер демекчимин. Бүгүнкү сабакта узак чактарга киришебиз бирге. Алдыдагы ар бир узак чакты өз алдынча өтүүгө даярданып, жалпы узак чактар тууралуу маалымат алабыз. Узак чактарды англисче биз continuous tenses деп айтат экенбиз. Continuous деген узак дегенди билдирсе, tense деген чак дегенди билдирет экен. Англис тилинде жалпы узак чактар бизге кыймыл аракеттин бир канча убакытка узагандыгынан же созулгандыгынан кабар бере турган чактар экен. Эмне болгон чактар, буга чейин өтпөдүк беле past simple, present simple деп, алар эмне болду деп түшүнбөй жатсаңыздар, эмне кереги бар деп атсаңыздар, төмөнкү диалогго көңүл буруп алалы. Бул диалог күнүмдүк жашоодон алынган телефондогу сүйлөшүү экен. Бирге окуп, англисче которуп көрөлү. Кандай Айша? Эмне кылып атасың? Тамак жасап атам. Өзүң кандай? Жакшы. Кечээ той кандай болду? Эмне кылдыңар? Той сонун болду. Кечээ кечке бийледик. Бул диалогду биз англис тилине которобуз дей турган болсок, бизге сөзсүз түрдө узак чактардын жардамы керектелет экен. Бул жерден карага алынган жерлердин баардыгы узак чактардын жардамы менен которулган. Кеттик бирге окуп көрөлү. How are you, Aisha? What are you doing now? I am cooking now. How are you? Good. How was the toy yesterday? What did you do? Toy was great. We were dancing all evening yesterday. Байкаганыңыздардай эле чакан диалогдо узак чактар 3 ирет колдонулду. Демек, күнүмдүк жашоодо бизге аябай керек чактардын бири экенин байкадык. Буларды дагы кунт коюп, ар бирин үйрөнүшүбүз керек экен. Бүгүнкү сабакта сиздер менен жалпы узак чактар жөнүндө маалымат алабыз. Анан мындан кийин ар бир чакты өз алдынча карап таанышып чыгабыз. Буга чейин эсиңиздерде болсо present tense, past tense, future tense дегендей англис тилинде 3 негизги чак бар деп айтканбыз. Болгону алар өз ичинен ар башка формаларга бөлүнөт. Өткөн деңгээлдерде биз сиздер менен present simple, past simple, future simple деген жөнөкөй формалар менен таанышсак, бунусунда биз present continuous, past continuous деген сыяктуу узак формалар менен таанышабыз. Кеттик анда узак чактардын эмне өзгөчөлүктөрү бар экен, алар кантип жасалат экен жалпы маалыматын алып алалы. Continuous tense же узак чактардын 3 негизги өзгөчөлүгү бар экен. Биринчиси, алар дайыма атайын формула менен түзүлөт экен. Формуласы to be этиши жана негизги этишке уланган ing мүчөсү менен болот экен. Экинчи өзгөчөлүгү болсо, кыймыл аракеттин бир канча убакытка созулгандыгын көрсөткөн чак экен. Үчүнчүсү болсо, так убакытты көрсөтүп турган жардамчы сөздөр менен коштолгонунда экен. Ушул 3 өзгөчөлүгүн жаттап алсак, узак чактарды түзүү бизге жеңилирээк болот экен. Мисалы, I am talking on the phone now. Мен азыр телефондо сүйлөшүп атам дейт. Сүрөттө байкагаңызда иниси келип сүйлөйүн деп атса, I am talking on the phone now. Мен азыр телефондо сүйлөшүп атам деп айтты. Бул сүйлөм узак учур чакта түзүлгөн экен. Азыр түзүлүшүнө көз сала турган болсок, узак чактардын 3 өзгөчөлүгүн байкайбыз. Биринчиси атайын формула. Am talking деген to be негизги этишке уланган ing мүчөсү. Бул формула бар экен. Экинчиси, кыймыл аракеттин бир канча убакытка созулгандыгын байкадык. Мисалы, иниси келип көргөндө сүйлөшүп бүткөндүгүнөн кабар алган жок да, мен сүйлөшүп бүттүм деп айткан жок. Мен сүйлөшүп атам деди. Демек, азыркы учурда дагы бир аз сүйлөшөт, күтө турсун дегендей автоматтык түрдө маалымат алдык. Үчүнчүсү, бул жерде убакытты көрсөткөн now, азыр деген сөз турат, жардамчы сөз турат. Демек, бул узак чакта түзүлгөн сүйлөм экен. Азыр ар бир өзгөчөлүгүн өз алдынча карап чыгабыз. Биринчи өзгөчөлүк айттык, узак чактар дайыма формуланын жардамы менен түзүлөт дедик. Ал формулада to be этиши жана негизги этишке уланган ing мүчөсү, баяндоочу, сүйлөмдүн баяндоочуна. Мисалы, I am listening to music now дейт. Мен музыка угуп жатам дейт. Бул жерде to be этиши мен дегенге карата am болуп турат. Listen негизги этиш, ага ing деген мүчө уланып турат, баягы баяндоочуга. Am listening деген формулага тиешелүү болду. Кыргыз тилине биз бул формуланы ып жатат деп которсок болот. Ып мүчөсү жанагы ingге барабар болсо, жатат деген жанагы to be этишинин которулушу болот экен. Эсиңиздерде болсун, узак чактардын формуласы кайсы чакта болбосун, ичинде to be этиши эле өзгөрөт, калган баары кадимкидей кала берет экен. Мисалы, we are dancing now деген узак учур чактагы сүйлөмдү карай турган болсок, биз азыр бийлеп жатабыз дейт. Дал азыркы учурда болуп аткан кыймыл аракет.
сүйлөмдүн ээси бул we экен, биз. Андан кийин to be этиши турат формуладагыдай are деп бизге карата. Андан кийин негизги этиш сүйлөмдүн баяндоочу dance, ага ing мүчөсү уланды дагы dancing болду. Анан убакытты билдирген now деген сөз турат. Кадимкидей узак чактардын формуласындай болду. Экинчи мисалга көз сала турган болсок, they were talking yesterday. Алар кечээ сүйлөп жатышкан дейт. Бул жерде дагы сүйлөмдүн ээси they, андан кийин to be этиши were, өткөн чактагы формасы, баяндоочу talk, verb. Аягына ing мүчөсү уланды, talking yesterday деп кечээ убакытты көрсөткөн жардамчы сөз кошулду. Байкадыңыздар, бул эки учур чакта жана өткөн чакта түзүлгөн узак чактардагы сүйлөмдөр болду. Демек, биринчи өзгөчөлүгү бул анын түзүлүш формуласы экен. Түзүлүү формуласы дайыма бирдей болот экен, ичинде болгону to be этиши эле өзгөрөт экен. Экинчи өзгөчөлүгүнө өтөлү. Узак чактардын экинчи өзгөчөлүгү болуп, кыймылдын бир канча убакытка созулгандыгын көрсөткөнүндө экен. Мисалы, формуладагы to be жардамчы этиши менен ing мүчөсү бизге ошол кыймыл-аракеттин созулгандыгы тууралуу кабар берет экен. Кыргыз тилине биз ошол ing мүчөсүн ып мүчөсү деп которуп, анан to be этишин жатат деп койсок, түшүнүүгө жеңилирээк болот экен. Мисалы, he is doing his homework. Ал үй тапшырмасын кылып жатат дейт. Бул жерден ал үй тапшырмасын кылды деп кое турган болсок, did десек, анда биз бир эле этиш менен бүтүптүр деп коймокпуз. Бирок бул жерде doing кылып жатат деп, is doing деп айтпадыкпы, кылып жатат деп айткандыктан, учурда ал бош эмес экен, ал үй тапшырмасын кылып атат, дагы бир 15-20 мүнөт же 1-2 сааттай үй тапшырмасын кылып отура тургандыгынан автоматтык түрдө кабар алдык. Бул ошол узак чактардын негизги өзгөчөлүгү экен. Мисалдарды карап алалы. She is eating an apple. Ал алма жеп жатат дейт. Бул жерде дагы is, eating, жеп жатат, ып мүчөсү менен жатат деген эмени алдык дагы. Азыркы учурда алма жеп жатат, эми башка нерсени мындай бир дагы 10-15 мүнөттөй алма жей тургандыгынан кабар алдык. He was dancing yesterday night. Ал кечээ түндө бийлеп жаткан дейт. Бул жакта дагы was dancing, бийлеп жаткан дедик. Бийледи эмес, бийлейт эмес, бийлеп жаткан деп өткөн чакта бир убакытка чейин бийлегендигинен кабар алдык. Мына ушундай экен, бул экинчи өзгөчөлүгү болду. Кыймыл-аракеттин созулгандыгынан, ар кандай формасынан бизге кабар берет экен узак чактар. Үчүнчү өзгөчөлүгү болуп, бул жеңил эле, бат эле бизге жардам берет тапканга, бул убакытты көрсөткөн жардамчы сөздөр экен. Алар узак учур чакта деле, узак өткөн чакта деле колдонулат экен. Аларды таблицадан окуп карап алалы. Now же right now, азыр дегенди билдирет экен. At the moment, азыркы учурда. At that moment, ошол учурда. Today, бүгүн. Yesterday, кечээ. Last week, өткөн жума дейт. Мисалдардан карап алалы. We were speaking English last week. Биз өткөн жума англисче сүйлөшүп атканбыз дейт. Бул жерде last week, өткөн жума деп турат. It is not working right now. Бул азыр иштеп аткан жок дейт. Right now, азыр дейт. Азаматсыздар, мына ушинтип 3 негизги өзгөчөлүгүн карап алдык. Бул 3 негизги өзгөчөлүктү жакшылап эстеп калсак, биз узак чактарды башкалардан айырмалап, ар бирин өз алдынча түзүп атканда, батыраак үйрөнүүгө жардам берет экен. Эми баарыбызды кызыктырган суроо, жөнөкөй чактардан эмне айырмасы бар? Экөөнүн кайсы учурда колдонобуз? Эмнеге узак чактарды өзүнчө үйрөнөбүз деп атсаңыздар, төмөнкү таблицадан айырмасын карап алалы. Жөнөкөй чактарда бул жакта present жана past берилген, учур чак, жөнөкөй учур чак, анан жөнөкөй өткөн чак берилген экен. Аларды continuous формалары менен салыштырып карап алалы. Present simple'да жөнөкөй учур чакта, мисалы, Асел works every day. Асел күнүгө иштейт дейт. Биз Аселдин күнүгө жумушка барып келе тургандыгынан кабар алдык. Ал Асел күнүгө ошону кылат, жумушу бар экенинен кабар алдык. Кийинкисинде болсо, ушул эле сүйлөмдү present continuous'ка кое турган болсок, Асел is working now деп айтат экенбиз. Асел азыр иштеп атат деп. Эгер биринчисинде биз Аселдин жумушу бар экенин билсек, жалпы эле Асел күнүгө барып келет экен,
бирок экинчисинде continuous убакытта дал азыркы учурда ASL иштеп аткандыгынан кабар алдык. Бул баягы убакыттын тактыгында болду. Экинчисинде деле past simple'да карай турган болсок, жөнөкөй өткөн чакта you lied to me yesterday. Сен кечээ мага калп айттың деген мисал экен. Кечээ ал бир жолу калп айтты, бүттү. Калп айтты, ошону менен бүтүп калды дедик. Эгерде ушул эле сүйлөмдү биз узак өткөн чакка кое турган болсок, past continuous'ка, анда "You were lying to me yesterday night" деп айтат экенбиз. Сен кечээ кечинде мага калп айтып аткан болчусуң дейт. Кечээ бир эле жолу калп айтып койбоптур, бир калп айтканы бир канча убакытка созулгандыгынан кабар алдык. Байкадыңыздар, узак чактардын дал ошол кыймыл-аракеттин созулгандыгынан жана тактыгынан кабар берет экен. Ал эми жөнөкөй чактар бизге жалпы кыймыл-аракетти айтып атканда жардам берет экен. Адаттагы кыймыл-аракеттерде present simple менен же бүтүп калган кыймыл-аракеттерди айтканда past simple менен колдонот экенбиз. Айырмасы ушунда, ушуну менен биздин сабагыбыз бүттү, киришүү сабагы. Алдыда болсо ар бир узак чакты өз алдынча карап чыгабыз. Узак учур чак сабагында жолугушканча. Бул арада кошумча маалымат үчүн, пайдалуу видеолор үчүн социалдык тармактарыбызга катталууну унутпаңыздар. App Store'дон жана Play Store'дон бизди окутул деп издеп, колдонмобузду жүктөңүздөр. Ичинде кошумча сабактар жана көнүгүүлөр бар. Сабактарда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.